Эгемендүү Кыргыз Республикасынын биринчи ордендери жана медалдары. Манас ордени Кыргыз Республикасынын жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлыгы. 1996-жылы 16 апрелде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары мыйзамынын негизинде түзүлгөн. Манас ордени 3 даражадан турат. Биринчи даражадагы орден менен сыйланган инсандар: Хусейн Карасаев, лингвист; Турдакын Усубалиев, мамлекеттик ишмер; Кыргыз СССРинин экс-ажоосу; Сулейман Демирель, Түркиянын президенти; Мамакеев Мамет Мамакеевич, хирург, илимпоз. Экинчи даража Керимбүбү Шупукова жана Кудайберген Чыныбаев, эмгек ветерандары. Үчүнчү даража Сопубек Бегалиев, мамлекеттик жана коомдук ишмер. Казы Дыйканбаев, партиялык жана коомдук ишмер. Кулейпа Коңдучалова, мамлекеттик ишмер. Темирбек Кошоев, мамлекеттик ишмер. Баатыр эне ордени Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы. 1996-жылы 16 апрелде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары мыйзамынын негизинде түзүлгөн. Баатыр эне ордени жана эне даңкы медалы көп балалуу энелерге берилет. Булардан башка дагы эрдик, даңк медалдары бар. Кыргыз Республикасынын биринчи Акшумкар ордени менен Баатыр наамы кошулуп, Эл Куту, Улуу Туңгусу, Кутман карысы, Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматов, Тургунбай Садыков, биринчи кыргыз космонавты Салижан Шарипов сыйланышты.